жаман жолго барба, тигинтпе, мынтпе, өзүн жакшы жолго салып, ар бир ата-эне берет, ар бир ата-эне баласын жаман болсун дебейт да. Ал деген аял үйдө отуруш керек, эркек деген өзүнүн үй бүлөсүн багыш керек, өзү иштеш керек. Менин оюм боюнча кыздар көбүнчө бузулат, анткени они как у них нервы слабые, они не могут выдержать этого всего, да? Чарчайбыз дечи, бирок өз балдарыбыздын алдында дагы бир жолу айтайын, жоопкерчилигибиз чоң, ошондуктан ошол жоопкерчиликти ата-энедей болуп тарбиялайлабы? Ата-энедей болуп тарбиялайлабы? Ата көп нерсени, көп майдан нерсени, өтө бир тонкий нерселерди байкабай калышы мүмкүн да. Эне сезгендей, эне билгендей алар биле алышпайт. Ошондуктан биз ошол жоопкерчиликти ар дайым мойнубузга илип жүрөбүз. Жүрөгүбүз менен. Балдарыбызды акыйкатты айтыш керек. Балдарыбыз бизди ата-эне тарбиялап калган. Балдарыбызды сырттан келген нерсе тарбиялап калды. Мисалы телевизор, диски, ошолордун тарбиясына калды да. Ушул айтылган бир убакта ата-энеңердин ордуну телевизор эйлейт деген да. Бул деген сөз биз телевизордон чет мамлекеттен келген бузуку күнөөлөрдү көрүп атабыз да. Адам көрөт албаган. Мисалы шок фактырдан көрсөттү. Бир аял Россияга кетет. Анан кийин баласын таштап коет. Тууганын үйүнө. Сен карап тургун деп. Тиги караган жигит үйдө келсе, өкөттен жып-жалаңа чечинип жатып алган да. Ачуусу келип, сен эмне кылгансың дептик, тиги баланы катуу согот, өлүп калат. Көрсө телевизордон көрсөт. Бу телевизор адамды бузат, адеп акылактычы. Ушул сиз айткандай аба баягы кээ бир биздин ата-энелер айтат да, баягы биздин жанагы бул балдардын аң сезими өсүүгө, бул өөлгө болот деп, кээ бир бизде баягы заманбап деп коет го азыр 21-кылымда ошентип көрсөтүп, ушундай болгондо ата-энелер бар. Анан ушул ата-энелерге сиз эмне деп айтат элеңиз? Айтат да, эгерде балага бузукулугун көрсөтсө, ошо бузукулук менен тарбиялат. Балага мээримдүүлүктү көрсөтсө, мээримдүүлүк менен тарбиялат да. Мен айтам, телевизорду көрбөгүн таптакыр деп. Бир тарбиялык мааниси бар нерсени көрүш керек. Адамга пайдалуу нерсени көрүш керек. Азыр телевизор бузулса, атасы ооруса айтат, эртең доктурга апарам, бүрс күн апарам дейт да. Телевизору бузулса, дароо сериал көрбөй калдым деп телевизорду ремонтка апарат да. Азыр сиз айткандай ушул нерселерди жаштарыбыз угабы? Жаштарыбыз укпайт да. Эмне себептен ушулар эми ошол угуш үчүн, ошол нерсени көрүп жакшы тарбия бериш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ата-энелер, мугалимдер, чоңдор. Бул үчүн биз айтабыз, бизде иштен бузулбайт, сырттан бузулат да. Бардык нерсе сырттан келип атат. Жаңы жыл деген сырттан келди. Ден Валентина деген күнү сырттан келди. Бузукулук нерсени бизге бузуп атат да. Биз аны билбей атабыз. Мына сүйүкүндө канча адамдар, жаштар өлүп кетти, билесиңер да? Бул жөнүндө кийин тасмада тартылды. Бузукулуу нерсе сырттан келет. Мына жайында туристтер келет. Алар бизден адап акылыбызды үйрөнбөйт, биз алардын жаман адап акылагын алып калабыз да. Ошолордой болууга аракет кылабыз да. Жылаңач ошол көлдөгү кийим менен көчөдө жүрөбүз да. Себеби бул уят жок. Уят жок да, ыйман жок. Уятсыз адам каалаган жасайт. Каалаган оюна келсе эмне жасайт, балконго туруп сийип деле коет. Мисалы гайы сурап атат да баласынан. Күндөлүгүңдү берчи десе, акча бер, анан көрсөтөм деп атат да. Себеби гайлар көп акча алат да, токтотупчу майылер. Ошо атасынан көргөн кылып атат да. Демек, ошо сырттан, ата-энебизден көргөн бузуку нерселер бизге таасир этет. Бизге айтпагандыктан сүйүү жөнүндө айтыш керек. Кандай адамга үйлөнүш керек? Канткенде Жакшы, сизге бият эжелерибиз бар экен. Азыркы мезгилде бизге жаңы технологиялар чыккан сайын ар кандай жаңы нерселер пайда болуп атат да, ошонун арасынан биз тандабай туруп эле ошол кандай нерселер келип атат, ошону анализ жүргүзбөй туруп эле ошону коомубузга киргизип атабыз. Мисалы үчүн эң жөнөкөй азыркы мезгилде компьютердик оюндарды алсак, мен былтыр ошол балам компьютерге барып ойноп келейинчи дегенден атайын убактымды бөлүп алып, ошол баламдын жанында барып отурсам, жанагы машинаны айдап авария кылган нерселерге ошо кичинекей балдар мына мен сүзүп салдым, талкалап салдым. Тиги машина чалкасынан түшүп калды деп сүйүнүп ойноп отурушат. Же болбосо жана мылтык пистолет менен атышып ойной турган оюндарды карап отурдум ошол жерде балдарды. Мен өлтүрүп салдым, өлүп калды деп жыргап атышат да. Мунун баары эмнеге алып баратат? Мен ошол жерден ушунчалык жүрөгүм ооруду да, көрсө биз балдарды ошол компьютердик оюндарды ойнотуу менен көп жаман нерселерге алып барып атабыз да. Булар кенедейинен ошол кылмыштуулукка жана орусча айтканда жестокостька баратышат да. Ушул оюндарды киргизип жаткан учурда өкмөт башчыларына кайрылар элем.
ошол ар бир нерсени жаңы нерсе деп эле киргизе бербей, биз жаңыланышыбыз керек деп эле ушуларды анализдеп туруп кичине биздин ошол кыргыздын улуттук нерселерибизди, жакшы нерселерибизди киргизсе жакшы болот эле да. Ошолордун эмне кереги бар кичинекей балдаргачы ушундай оюндар. Рахмат. Камила Усеновна ушул мектеп мугалими болуп иштейт. Рахмат. Мен Камила эжебиз айтып атат. Азыркы баягы кыздардан. Мен ушу кыздардан сурайын эле. Силер менен аталарыңар отуруп алып сүйлөшсө кандай дейсиңер? Же апаңар отурган жакшыракпы? Силер менен отурган. Секретти кимге айтасыңар? Биз үйдөн экөө менен тең сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Анткени экөө тең бизге абдан керек. Экөө тең бизге бирдей мамиле жасайт да, бирдей тарбия берет. Теңби экөө? Тең. Экөөнү бирдей эле сүйлөшөбүз. Мисалы үчүн үйдөн атам менен да, апам менен да тең сүйлөшөм, экөөнү бирдей сүйлөйм да, жооп берем. кимиз менен көбүрөөк сырдашасың? Экөө менен тең эле бирдей азыр. Элүүнен. Мое мнение, что для девочки в целом, мама намного ближе, так как с отцом ты многие вещи не можешь ему рассказать, так как мы девушки, мы должны стесняться многих вещей. Вот. А для мальчика нужна более грубая сила, я так думаю, так как он будет вожаком, он будет возглавлять семью, и я думаю, что отец для него будет намного ближе. И я за то, чтобы девушки намного больше секретничали со своими матерями, думаю, чем с отцом. Сен папа, мамаң секретничает дейсиңби? Ну, многие Сидят вещи... с тобой, да? Много сидят, много времени уделяют. Сколько времени? Да. Но во многом я каждый раз, если у меня что-то не получается, если я что-то не понимаю в жизни, во многом мне помогает мама, так как она мне ближе, и так как я, с одной стороны, женщина и девушка. И вот я думаю, что мне многие стороны жизни будет показывать мама, так как я женщина. И она мне будет намного ближе, чем отец. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай бизде. Анда жаштар сүйлөсүн, кыздарыбыздан барбы дагы? Жигиттерден? Мен айтар элем да, бул жерде эне менен ата теңби деп суроо берип атасыз, бизгечи мен айтар элем эне деп жооп бере эледим да, эң кымбат. Анткени баягы пайгамбарыбыздын бир айтканы бар экен да, бир адам келип сурайт дейт. Жашоодо эң кымбат адамың ким деп жооп бергенде, эне деп жооп берген да, төртүнчүсүндө ата деп жооп берген. Мен ошон үчүн айтар элем, бул жерде эне да, бирок биз азыркы биз жашоону башкарбай эле жашоо бизди куруп коюп атат да. Анткени деген азыр багуу менен тарбияны таптакыр эле алмаштыра алган ата-энелер. Мен айтар элем, ата-энелер 80 же болсо 70% тарбияны бере албайт. Анткени алар балдарын кийгенди гана, багууну гана, элден кем калбай жашаганды гана, аны окутканды ошону эле билет да, ичиндеги чыныгы тарбияны бере албайт деп ойлойм мен. Кошуласыңарбы, ушул кызыбыз туура айтты? Бул кызга кошуламын, туура айтат. Бул жерден атасы дагы, энесинин дагы сөзүн мындай билген жакшы да. Ана бирок деген бир эле эне менен эле деп атпайбы, бул жагынан атасы дагы. Эмне үчүн бул жөнүндө айтат турат элем. Эмне үчүн дегенде менин эмем инимден, бир тууган инимденчи кызы бар да, анан кийин келинчеги каза болуп калган. Иә, кызы 24-тө. Анан кийин атасы көбүнчө мындай эмелерди жардам берип айтат да, мындай өзү кеңешип бүт барынчы. Анан кийин мындай важный аял жакка жакын болгондордун баарын бизден сурайт. Ошон үчүн мен ойлойм, биякта ата дагы керек депчи. Атанын да сөзүн угуш керек деп. Демек, атанын айтканы ок, а? Аталардын айтканы деле туура да, бул жактанчы. Ошо. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул биздин жаштар сүйлөсүн телекөрсөтүүсү бүгүн сиздерге ушул Чолпон атанын жаштардын үнүн угузуп жатабыз. Андыктан ушул жаштардын үнүн сиздер менен чогуу угабыз. Азыркы биздин агайларыбыз, эжелерибиз силерге көп сындарды айтты. Жок, андай эмес, мындай деп. Анан силер өзүңөрдүн укугуңарды пайдаланышыңар керек, туурабы? Укугуңар барбы? Бар. Кандай укуктарыңар бар? Мисалы, 10дон ашык укугуңар бар. Ошол кайсыл жерден тебеленип атат? Мисалы, кээде силерди эже агайыңар жакшы болсун деп уруп саап койсо, ошол туура эле болобу? Же укугуңарды пайдаланып, жок, андай эмес, мындай деп соттошкон туура болобу? Мына балдар эми силерге. Ооба, силерди ким үйрөтүп атат силерге? Көбүрөөк ким отуруп атат силер менен? Менин оюмча бул баланы ата, кызды эне башкарыш керек да. Жок, ким көбүрөөк отуруп атат силер менен?
Ким көбірек сіздерге насихат атат. Отырып алып тұрып, балам неге мінтезің, балам мұндай қылба деп, балам келешекте мұндай болады деп, кім сіздермен көбірек отыр? Атауы же ене көбірек? Маға атам көп айтады. Көбірек отырады? Көбірек отырады. Атайын отыр алып, сөйлешіп отырасыңдар. Жетелеп жүреді сені? Жоқ. Уақыттар болып қалады маға кейбірде. Жөнде случайно эле кәді, неге деп қойу? Жоқ, неге? Же отыр алып, бір мисалдарды айтып, мына жерде көрдім, тәтті бала үшінтіп бұзылып кеттір. Ана ол жерде көрдім, мұны аялын ерішіп кетіп қалыптыр деген сөздерді айтап атаң. Кеңештерді бере? Жоқ, андай болбой, мұндай бол балам деп. Деген кеңештерді болған, айтады шындай. Кіміз көбірек отырады, сен менен? Мен атам отырады. Көбірек отырады. Апаң ошы отырбайды? Отырады. Жоқ, көбірек де отпайсыздар, көбірек атам отырады. Көбірек ата. Жақсы, дағы? Жаштардан. Мысалы, еркек балада проблема болып қалса, апаң айта албайсың да, бірден айтсаң ызылдап, мындай, илап, мындай ошондай болып қалады да. Ана атаң айтсаң, мысалы, оңойырақ түшүнөт да, мысалы, бір қыз бойында болып қалса, атаң айтсаң, оңой түшүнөт да. Енең айтсаң, уже іші бітті. Мен бірден чата қайданып кетіш мүмкін, Атаң не айтады анан? Мен мысалы өзім атам жоқ, бірақ жақсы байкелерім бар да. Мысалы, Шабдан ағайдай бірден болса ошоларменен кеңеш жақсы да. Не айтады, аборт қылып сал дейбі? Же, мындай алыш керек деген мисал келтіріп отам білечі. Бирок мындай еркек баланың көбүнчө атасы башкарган жакшы да. Башында ушундай нерсе өткөн жок. Башкарган эмес, тукумдар башкаруу тарбиялоо боюнча болот да, тарбиялоо. Ошо байкелер менен кеңешем да ушундай. Жакшы кеңеш берет, Многие дети решены сейчас воспитанием, отцовским воспитанием, да. Сейчас многие во всем это матери уделяют свое время там детям, они как бы это с ними можно так договориться, они так понимают своих детей, то, что могут объяснить, то, что они не могут понять, и дать того, чего у них не было в детстве. Матери? Да. Отцы? Отцы как бы еще там ата жағын, атаның тарбиясын көрбей қалғам да. Ошондуктан апа деле мындай түшүнүктүү да, мен айта албайм, просто мындай көп нерсе үй бүлөнү салыштырмалап алсаң, бул деген эме болуп калат да. Көбүнчө үй бүлөдө ата деген бузук кишинин ролун ойноп коет экен да. Апа деген, бул деген мен балам чоңойтуш керекмин, баланын рахатын көрүш керекмин, ушу балам мени баксын деген максат менен жашайт экен да. Анда дагы бияктан кыздар айтып атышат да, еркек бала деген аял алгандан кийин анден еркек кишини мындай элестетип көрсөөр өзөрү делечи, еркек киши деген образованиясы бар, профессиясы бар, иштейт, колунан келет, үй бүлөсүн багалат да. Бага алгандан кийин эмне үчүн аял киши иштеш керек да? Мындай өзүңөргө элестетип көрсөөр, еркек бала деген үйдө жатканын элестете албайбыз да бизчи. Жөн эле жатат, бала менен багып коюп, тамак аш ким жазайт? Еркек кишинин жаза албайт да. Мынча анда Кыргызда бар да, кыз киши деген күйөөгө тийип туруп, күйөөсүнүн үйүнө кетип калыш керек да. Еркек киши деген аял алып туруп, үйүнө алып келиш керек, ата энесинин жанына. Анткени ошонусу дагы бар да, кыз киши деген баланын үй бүлөсүн, ата энесине багыш керек кары кезиндечи. Жакшы, азыр. Я вот хотела спросить, то, что мы, вот все девушки здесь, которые мы учимся, за нас родители платят, мы получаем высшее образование, дипломы, красные дипломы, и в нас родители столько вложили ума, труда и денег, и куда нам это девать после того, как мы выйдем замуж? Кыргызча На детей воспитывать. Каяка жиберебиз да ушунун баарын? Кто дебей ким дейли, битта дебей бир дейли, грязь дебей кир дейли. Кыргызча билебиз, кыргызча сүйлөйбүз, Бул жерде эч ким айтпайт силерге окубагыла деп, кыздаргачы мисалы үчүн окугула, өзүңөргө керектүү, мисалы үчүн тамак жасаганды үйрөнгүлө, мисалы кийим тиккенди, үйдөн атайын цехтерди ачып, үйдөн атайын кийим тигип, өзүңөргө бизнес ачып алгыла, силерге айтпайт. Баягы тети мамлекеттин жумушуна иштегенге негизи эле аял затка жарашпайт. Динкилдеп баягы сумкасын көтөрүп алып иштеп жүргөнгө андай болбойт. Окубагыла деп айтпайт эч ким, окугула отуруп алып. Айжанга ушул кол чабалардын баардыгы Айжанга. Динкилдеп салдың го сен? Силер динкилдеп жүрсүңөр. Сиз мамлекет жумушта иштеп жүрбүсүз мына? Динкилдеп эле деңиз сиз. Айжан айтып атпайбы? Окуш неле кыздар окуш керек, бирок үйдө отуруш керек деп атпайбы? Мисалы үчүн мен окууну бүттүм, азыр ушул мектепте иштеп атам да. Мен эмне үчүн үйдө отурушум керек? Эмне үчүн окудум? Окуп, ошол эле учурда үй бүлө курсаң, балдарыңды тарбиялаганга деле болот да. Туурабы? Жанакы берилгенде суроого кайры. Мисалы үчүн деген, мына
мисалы мен буюрса турмушка чыксам, эми балалуу болом да, буюрса. Ошо балалуу болгондо отпуска берилет да, туурабы? Ошо элек отпускага чыгып туруп балаңды тарбияла, анан садикке жеткен учурунда садикке берип кой да, андан кийин иштей бер. Болот да, иштеп, ошол эле учурда баланы тарбиялаш. Ошол эле учурда иштегенге, үй бүлөнү да курганга, карманга. Жолдошуңуз айтып атат да, жок, эми сенин багам, алтыным, чолпонум депчи. Баланы тарбиялап, үйдө эле отур деп атат да. Садиктен сен тарбиялабай каласың да балаңды уже башкалар тарбиялайт да. Жок, воспитанияны 3 жашка чейин да, 3 жашка чейин өзүң тарбиялайсың да, кечинде келгенде эмне эшекте каламак менен тарбиялайсың ошондо деле. 3 жаштагы бала эмне тарбия көрөт? Эмне көрөт 3 жаштагы бала? Эмнени түшүнөт? Эне болгондон кийин биз любой учурда, бардык учурда баланы тарбиялаганга жетишебиз. Эгер ошол акыл эстүү, аң сезимдүү эне болсо, бардык учурда тарбиялаганга убактысы жетет. Садик алып барган күндө дагы ошонун үстүнөн биз дайыма контролдоп турабыз. Мектепке бардыбы, үстүнөн контроль. Ар бир акыл эстүү, аң сезимдүү эне өзүнүн алдындагы жоопкерчиликти бардык жерде сезе алат. Мен эжекеден суроо да. Эжеке, сиздер кандай деп ойлойсуздар? Мына сиздер ата-энелер жетиштүү тарбия берип атасыңарбы кыздарыңарга? Мен оюмча жетиштүү берип атасыңарбы? Мен оюмча эмне үчүн муну шаарга барганда шаарга барар менен кыздарыбыз, балдарыбыздын баары бузуп кетип барат? Анткени ошол үйдө тарбиялап аткан учурда баланы турмушка уже тарбиялап коюш керек. Турмуштун оң жагында, тетир жагында айтып, көргөзүп, салыштырып, анализдеп, ошол баланы тетирге барганда тетир жака баспагыдай кылып туруп, даярдап туруп жиберишибиз керек да. Кантип даярдайбыз? Сөз менен айтышыбыз керек. Бореки коомдо болуп жаткан нерселердин айтып, көрүп, даже телевизордон көргөн нерселерге да анализ жүргүзүбүз керек да. Ошону айтсак деле, көргөзсөк деле, кылсак деле болбой атат го же? Ал ошол жанагындай жаман чөйрөдөн сакташыбыз керек да балдарыбыздычы. Шаарга барган күндө да ошол кандай чөйрөгө түшүп калды ошол бала. Ошого дагы кичине контролдук жүргүзүшүбүз керек. Анан баланын акыл эсин өстүрүшүбүз керек. Эң биринчиден, мен билим берген күндө дагы баланын акыл эси биринчи орунда турат деп ойлойм. Анткени эгер балаң акылдуу болсо, ар бир шагын, ар бир баскан изин ошол акылы менен таразалап туруп басат болуш керек. Акылы орточо эле болсочу. Акылдуу эмес, бирок орточо эле. Орточо болсо ошону 100%ке жеткиргенге аракет кылыш керек. Бала атын билдети ал. Баланы тарбиялайбыз дейбиз, үйдөн башка, мисалы үчүн үйдөн бала биз айткан сөздү ии деп чыгат да, эшикке чыкканда уже кругу башка болуп, башкага кетип калат. Баланын, менин оюмча, баланын өзүнүн дээринен болот го булчу. Анда биздин кыргыздын дээри начар экен да, мына бу жерде толтур ата-энесин тыштагандар почти бүт бар кыргыз азыр. Эмне үчүн ата-энесин тыштаган адам ойлоно алышпайт ушу бала кезиненчи. Мисалы үчүн эне атасы аларга деле үйрөткөн эмес да, сен чоңой, анан биз таштап кет депчи. Албай эне ата деле айтып келген да, ушул баламдын чаксем, ушулардын жакшылыгын көрсөм деп ойлонуп келишкен да. Бала мисалы үчүн тарбиялап беребиз. Баланын, мен деле кызым азыр сыртта иштеп эле мына биздин чолпонтанын ичинде эле чоң кызым. Ал мисалы үчүн нормалдуу эле. Жакшынакай эле. Мен мисалы үчүн менин кызым камчы салдырбаган эле кыздардан болот деп ойлойм мен. Мен мисалы үчүн ага деле аябай терең маңызын куя түшүндүрбөйт. Адамчы эне ата деле. Урматтуу эме туугандар, мындай да. Баланын дээринен деп эсептейм да мен. Каалоо башка нерсе да, каалоо. Мисалы мен каалайм да, ошо балам жакшы болсун деп каалайм. А бирок каалоо деген башка, результат башка да. Мисалы мен ошо кааласам, ошону жазашым керек да. Менин балам ошондой болушуна иштешим керек. Көп убакыт иштешим керек балам менен. Балама ар түрлүү нерсени көргөзүш керек, ар жерлерди көргөзүш керек, өзүмдүн атамды кантип багып атканымды көргөзүш керек, дагы башка да. Процесс жүрүш керек да, тарбия процесси, аябай көп. Тарбия процессин эне ата ар дайым алып жүрөт да мунучу. Эмне үчүн ичип кетип атат балдарыбыз? Эмне үчүн ичип кетип атат? Муну кайра өзүңүз жооп бериңизчи. Эмне себептен ичип кетип атат балачы? Эне ата эмне билген эмес бага, сен иштеп үйрөтпөйт да. Мына мен айтам ушуну. Мына сиз жаңы жылды тостойсуз, туурабы? Шампанский бар бе? Ал деген уже бизде кичине калган. Кичине мейли, кадимкидей эле элде эл кандай тосо ошондой эле тозулат. Вот мына эми кичинекейинен кичинекей бала сиздин шампанский өтүп атканыңарды көргөн. Көргөн.
Анан эмне оюна эмне түштү? Биз да ушундой кылабыз деп. Биз да ушундой кылабыз. Ушунсу ооруну эле аяк кандай келип атат. Бирок силер айткан жоксуңар да, балам, ичпей да, биз бекитпей, көргөзбөй койгон жоксуңар, туурабы? Көрүнүп ичип аттыңар. Балага айтпай эле, ошо мына тарбия бар го, тарбия үлгү менен болот да, туурабы? Үлгү менен атаны көрүп, бала өсөт, көрүп өсөт, көрүп угуу эмес, көрүп өсөт, туурабы? Энени көрүп кыз өсөт. Силер шампанский ичип аткансыңар. Кызыңар ошентип балдарыңар чоңоюп аткан. Азыр сиздин кызыңыз эми жаңы жыл тоскондо сизге окшоп шампанский тосот. Ягуар коет. Ал эми бул баарыбызга, чөйрөбүзгө, каныбызга сиңип болуш керек. Ошол да мына биздин тарбиябыз ошол болот. Мисалы мына дуңгандар столдун үстүнө арак койбойт эч качан. Балдар даже көрбөйт аракты. Түшүндүңүзбү? Дуңгандар деп атасыз. Дуңгандар илгертен бери өз салтын кой бербей кармап келатышканда. Ал үчүн кыргыздар Советтер Союзунан бери мен бала кезден бери келе салт ошол келет. Мен деле ошо тарбия менен келтам да. Мен тарбиямды кайра эле балам алып атат. Эже ошондой жакшы тарбияга кайтсак болобу азыр? Же кеч болуп калдыбы? Болот болуш керек. Анткени мына бул жаштардыкы азыр жаштардын мисалы немеси? Ата-энелер тамеки чегип атат. Дин жагына көбүрөөк кетип атат. Бирок балдардын айткан жок, тамеки чекти айтпайт, туурабы? Кайтарып алууга болот болуш керек менин оюм. Рахмат. Жакшы. Мен айттым мына. Мисалы ата-энелер тамеки чегип атат да. Ата-энелер тамеки чегип атат. Бирок балдарына айтпайт, балам тамеки чек деп. Наоборот, чекпе деп айтат. Бирок өзү чегип жүрөт. Ушул тарбиябы, тарбия эмеспи? Мына ошо могу эже айтып аткан нерсе, ошол нерсе багуу болуп атпайбы? Тарбия жок да бул жердечи. Бул тескери тарбия жүрөт да, тескери тарбия. Кичинекей балага ишенбейсиз, ал деген ичет, эмне үчүн ичип атат, эмне үчүн мисалы ой мен баламды окумуштар. Ой мен кенттим, мечинтим, жогорку окуу жайга бердим, академияга бердим. Эмне үчүн ал келип ошончо билимди алып келип иштеп кетип атат. Ошол нерсеге анализ жүргүзө алабызбы биз ар бирибиз? Мисалы караганда ошондой тарбия жок да, ал багуу эле болуп атпайбы анда? Анан сиз эмне үчүн ичип кетип атат, эмне үчүн арак ичип атат? Ошол нерсени кайра эле өзүңүзгө берсеңиз, тарбия бердимби ошону? Аракты көргөндө ошо баланы кача тургандай кылып тарбия бериш керек. Сиз ошол кээ бир нерсени бир жолу ичип койсо болот деп атасыз, бир нерселерди карасаңыз бир да жолу кылса болбойт. Мисалы мен бирөөнү барып алып бир эркекти барып үйүп койсом болобу ошол? Мисалы ошол нерсени өзүңүзгө эле кайра кайрылсаңыз, бул жерде тарбия жок да, мен таптакыр эле тарбия жок бул жерде. Жок, мен бул жерде тарбия жок деген жокмун. Мен айтат кантип айтпасын деп. Мисалы үчүн ай сен моундай бол. Сен айткандай тети эркекти жөн эле барып жиндемечи өбөсүңбү дебейм да. Сен барып өп деп үйрөтпөйт да. Бирок сиз өбүшүп көрүшөсүз да. Эркектер менен өбүшүп көрүшөсүз азыр. Мен эмне себептен жылдарда мен жок, мен мында азыр мен мисалы азыр көрүп калсам, азыр бүт жерде уже мода болуп калды да. Бүтөн эркектер, аялдар баары эле келип алып өбүшүп эле көрүшүп атат, өбүшүп атат да. Даже бир ажыга барган биздин бир эмебиз өбүшүп өткөндө өбүшүп атат да бүт элдер. Анан кийин мен чыгып аттым, сен эмне өбүштүң деп. А көрсө буну өбүшкөндө бул уже адат болуп калыптыр да. Анан кийин ал үй бүлө ичинде болуп калган. Ал үчүн мен өзүм бере алам да. Мен бирөө менен көрүшпөйм. Аяштар менен. Керек аяштар менен дагы. Керек ушул жерде тең туштар менен дагы. Менин кызым ошондой экен. Ошол өбүшкөндөр кандай? Өбүшүп учурашып, талим тарбияга бул мааниси барбы? Киши бири-бири менен баягы көрүшпөй жүрүп, туугандар менен энеңди көрбөсөң, мен мисалы үчүн төркүнүмө барганда энемди өбүп эле учурашам. Атам менин атам жок, төркүн эмес. Подружкаңыз эч нерсе эмес. Эркектер деп атам. Аял кишилер айтып атпайм ошо. Мен керек эркек эмес. Калар менен да керек мындай өбүшүп учурашпай кандайсың болду. А мен эми өз семьям жөнүндө айтып атам да. Менин кызымды мен көрүп атам да, ал деле иштеп жүрөт мына эл менен аралашып. Анда деле бар экен да. Значит, сизден жакшы үлгү алыптыр. Сиз анткени сиз өбүшкөн эмес, көрдүңүзбү? Сиз өбүшкөн эмес, эркектер менен өбүшпөйт. Ал бала дээринен экен депчи, тарбияны бекем берсең, баланын дээри болсо ошо тап калат балачы. Эми дээри бар бала жанагындай сиздердин шампанский көтөргөнүңөрдү көрдү. Анын дээри эмне деди? О, нормально экен деди. Шампанский көтөрдүк, макул мына көтөрдүк. Ал бала до конца неме болуп кетпейт да, баары элечи. Дээринде бар бала, аны эч убакта өзүнө сиңирип албайт да анычы. Обязательно алкаш болуш керекпи? Обязательно ошо көргөн нерсесин аткарыш керекпи? Баланын өзүндө бар акыл эсчи. Ичсе андай болсо ичпе десе, ал наоборот мен ичсе десе, ал кызыгы келет да, мен ичпе дей бербесе ичке келет деп ичет да, туурабы? Ичпе дей бербесе болбойт. Башка ичкен алкаш кишилерди айтыш керек. Мына мондай киши болбо деп. Болуп каласың да,
Бул жерде мындай айтылат, багы чегип же ичип койсо, багы ата энеси кайра баласын тыйып, мен ичип атам, бирок сен ичпе же сен чекпе деп айтып коет. Бул мезгилде бала деле ойлонот да, мисалы үчүн мен атам энем ичип атат, чегип атат, өлүп деле калган жок депчи. Мен аны деле багы аны деле кылып көрөйүн депчи. Ошондуктан ата эне биринчи өзүнөн баштап, ал өзү чекпеш керек, ичпеш керек. Ошондо гана ал багы ата энесинин кылбаган ишин ал бала да кылбайт. Сиздин ата энеңиз ичпейби, чекпейби? Эч чекпейт дагы, ичпейт дагы, жана жакшы тарбия берет. Сен ар дайым багы көчөдө жүрүп, кайсы коомдук багы коомдо кандай эл кандай өзүн багы ачылып же катуу сүйлөп алып жүрсө, сен аларды карап таасирленбе дейт да. Сен өзүң кандайсың, өзүңдү сыйлап, өзүңдөн башта дейт. Өзүңдү сыйласаң, значит сен өзүңдү туура алып жүрөсүң, көп сүйлөбөйсүң, көп каткырбайсың. Кыз балдыктан багы наздуу болуп, уялып дагы кичине эркек кишини карабай, кичине мындай өзүңдү коомдук турмушта дагы түз алып жүрөсүң да. Рахмат. Жакшы. Анан бул жерде баланын дээринен деп атат да, ал дээри асмандан түшө калган жок да, же аны ошо дээри эмнеден жарады, ал ошого байкап көрбөйсүзбү? Анан кез айткандай же арак ичип атып же баласынын оозуна куйгусу келбейт да. Ал каалоо ар бир эле ата эне туура балам жакшы болсун, жакшы билимдүү болсун, ошо каалоо менен баардык нерсени жайлап коюп атпайбы? Мисалы алып көрүңүз, аракты иштеп атканда ал оозуна куйбайт, бирок ошо тарбия бериш керек да, ошол жерде жеткириш керек. Жакшы. Үйдөн ата эне тарбиялаганда бир эле эне тарбияласын же ата тарбияласын дебеш керек. Эне менен атасы чогуу тарбиялаш керек да. Бирөө бирге тарбиялаш керек. Энеси түшүнгөндө атасы түшүнбөйт, атасы түшүнгөндө энеси түшүнбөйт. Экөө бирге тарбияласа ошондо жакшы болот. Бирок көбүнчө кимиз ыңгайлуураак тарбияланат? Көбүрөөк эми эркектерге атасы жакыныраак болот. Жакшы түшүнөт. Кичинекейиндечи? Кичинекейинде эми кичинекейинде энеси көбүрөөк карайт. Кичинекейинде? Кыздардан барбы? Мен бир пример айтып койчу, мындай да. Мен силерге бир мисалда бир киши айтат да, мен конок досмун дейт. Анан эртеси күнү балам айтты дейт. Ата, мен сизге чоңойгондо жакшы кызмат кылам деп. Анан кийин айланайын, кандай кызмат кыласың десе, ошо арак иштеп кыйнап атканда мен кыйнабай туруп эле алып жүрөм дейт. Ошондо түшүндүм да, биз көрсө отуруп алып туруп туура эмес тарбия бериптирбиз деп. Жакшы. Демек ушундайлардан болбой эле. Мына азыркы уулум туура айтпадыбы? Тарбиянын чеги жок, тарбия жолу татаал. Тарбиянын так эле курасы үй бүлөдөн башталыш керек, кичинеден баштап. Башка жака ыйганда болбойт. Анан ата эне бирдей бөлүш керек. Эми мыйзам жазылуу эмес да. Мыйзамды акыл эс, анан жүрөктүн мыйзамы бар да акырчы. Анан чогулуп келе кайра биз баягы келип атабыз, аркы берки суроо ыйманга жакын. Ыймандын ичинде баары болуп атпайбы? Мына бизде коомдук кызматкерибиз отурат. Ошого кайрылыш үчүн мектепте канчалык мугалимдерге агайларга канча татаал окутушу, азыр замана татаал да оорлошуп келип моюнга алыш керек. Ошон үчүн жогору жактан баштап системаны өзгөртүп, кандайдыр бир программа, мисалы мына бул жерде Шабдан ага айтып атат, адеп окуган киши бул киши менин билишимче. История мировой религии дегенди мектепке киргизсе, мен сунушту айтпайм, эгер ушул кол жетсечи. Ушуну киргизип, ошону программа адептеп коюп эле, бир программаны түртүп коюп эле, ар жактагы бир башка нерселер айтылат. История мировой религии деп, ошондо кеңири түшүнүк балдар кичинеден баштап гроссина, эгер чоңойгондо баланы минтип азыр чоң кишидей талкуулап атат балдар, кыздарчы. Буларды талашууга эмес, буларды оспаривать никак нельзя. Мүмкүн эмес жеңүүгө. Булардын ою туура азыркы балдар. Ошон үчүн мектеп баштап, мектеп үй бүлөдөн кичинеден баштап дагы эле кайталайт. Энени тарбиялаш деген сыяктуу мектептен биринчиден баштап, А деген арыптан баштап, садикте болобу, бардык жерде ушул акырындан сиңирип келсе, муну ыйман да баары бар. Бүт баары бар ушул. Ушуга камтыш керек да бардыгын. Ошон үчүн жанагы дүйнөлүк диний түшүнүктүн илимдин башы бардык. Ошол диний история, орусча айтканда история мировой религия деген сабак киргизиш керек мектепке. Биринчи класстан баштап керек болсочу. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, биз ушул бөлүгүнө келип калдык. Азыр оюңарды топтоп, айландырып келип, айта турган сөзүңөрдү, агайлерди, башкаларды кайталабай, өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар, ушул тарбия силер менен бүгүн сүйлөштүк. Канткенде оңолобуз, канткенде алдыга жылабыз. Бул тарбия бизге жагат, буларды жакпайт деп кыска нуска.
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 14 күн мурун эле айткан да. Даже курсактан эмес, ошол нике болгон күндөн башталат. Аял менен эркек кошулган күндөн башталат да тарбиячы. Тарбия эненин курсагынан башталат. Курсак эмне үчүн? Баланын мүчөсүн толукташ үчүн да милдети. Мүчө толукталат. Эгерде ошол мүчө толуктанбаса, жердиге түшүндө мунчу болуп калса, аны эч ким толуктайт. Эч ким өзүнө көз бере албайт. Эненин курсагында тарбия башталат деген ушул. Эми тарбиянын чеги жок. 3 жашка чейин тарбия, 4 жашка чейин качан бөлүнүп кеткенче тарбия ата эне милдети. Андан кийин жатабыз адеп ахлак эң негизи. Жүрөгүбүз муштундай жүрөгүбүз бузук болсо, аракетибиз да бузук болот. Муштундай жүрөгүбүз бузук жакшы болсо, кыймыл аракетибиз да жакшы болот. Ата энелер биз тарбияшты билбейт экенбиз, баягыдан бери айтасакчы. Тарбиянын жолу бар. Айтыш башка, аткарыш башка. Бир балаңа жакшы кылсаң, балаңды ээрчите аласың. О, бечара кедей, буга биз жардам берели барам деп, ун апарып берет, продукт апарып берет, кыласың, бала көзү менен көрөт. Бирөө бир аксакалдар, энелер бир жүктү көтөрө албай атат. Же аялдар. Балаңды көзүнчө көтөрсөң, атам ушундай кылчу эле дейт да. Атам жакшы иштерди кылчу эле деп эскерет да. Атам арақ иччү эле деп эскерип калбайт. Атам жакшы ишти. Ошо балдарга биз практики иш жүзүндө көрсөтүшүбүз керек. Эне